Достор, Жалал Абад шаарындагы номер 75 кесиптик лицейинде ашпозчу, кондитер, машинаны оңдой турган усталар же болбосо сварщиктерге жана мындан башка ар кандай кесиптерге курстар ачылып туруп, мамлекеттик деңгээлдеги сертификаттар берилет экен. Курстар 3 айдан 6 айга чейин болот экен. Ушундай курстарды издеп жүргөндөр же тааныштарыңар окуйт элем ушундай курстар барбы деп сурап калган болсо, айткыла, барып окугула. Бул кесиптерди окуп туруп башка мамлекетке барсаңар сертификат менен зарплаталары жогорку деңгээлде болот. Мисалы биз ошондой жөнөкөй кесиптерди тоготпогонубуз менен акчанын баарын ошол кесиптер табат да. Биз тоготпой, сварщик, ашпозчу деген менен бул кесипке талап күч акыры бирөө ушундай кесиптерди аркылап иштеш керек да, чынбы? Мисалы биз үй сала турган болсок, Кыргызстанда кыргыз усталарын таппайсың. Сонун усталар болушу мүмкүн, бирок алар бош эмес. Көбүнчө биз Өзбекистандан усталарды алып келип жалдайбыз да. Мына биз башка жактан кыйналып акчаны таап келебиз, бирок биз бирөөгө беребиз. Ошону эмне үчүн өзүбүз үйрөнүп же кыргыз усталарыны салып курдурсак болбойбу? Албетте бизде устачылыкка кызыккандар, сварщик кесибине кызыккандар аз да. Ошондуктан ар бир кесип ардактуу деген сөздүн маанисин чагып, кесип тандабай, иш тандабай, колубуздан келген баардык нерсени, адамдын мүмкүнчүлүгү жете турган нерселердин баарын үйрөнө бериш керек. Антип ал кесип туура келбейт, бул кесип туура келбейт эмес. Иштин баары өзү ошол биз тоготпогон кесиптерде.